вроде асфальт бар, бирок мындай асфальттын көрө шагалда жүргөн жакшы. Ири бүйрү адыр менен автарынын тараптан келип атам, жапалактап. Полный тешилип кеткен. Жана устакана мастерской машиналарды оңдой турган жери бар бир көчө, азыр мен сизге көрсөтөм. Ал вообще кошмар, ал жакка кирдиң, нарыктан чыкпайсың уже. Асфальт бирок сапаты шагыл жолдон начар. Бул экинчи борбор Ош шаарынын ички жолдоруна айтылгансын. Калаада негизги делген көчөлөрдүн дээрлик эскилиги жетип, кейиштүү абалга кептелген. Жылдар бою оңдолбой жарактан чыккан жолдор айдоочулардын нааразычылыгын жаратып келет. Мамыров көчөсү эң жаман акыбалда кызым. Бул көчөнүн мычы кыйлайт капотасында. Кара, мына лөлүн айылына киргендей болосуң. Көчөнүн баары жокту коюп алган. Унай дегендерге мишет кылат да. О ямага түшүп бар жол бузулуп атат, көрүнбөй калып атат. Чоң ямалар болуп калган. Оңдо жүрүш керек, бирок мынау Халелдин көчөсү аябай неме го, туруксуз го. Ошол көчөлөргө кээ бирде жүрүп калабыз, ошондо ыңгайсыз, аябай шопурларга өтө эле ыңгайсыз да. Оштардын өзү негизи кандай баарын реконструкциясы мына чыгып кеткендерин алып баарын жолдорду кеңейтип, машиналар көбөйтөт. Туура негизи. Жок, кайтара эле орду неме болуп атат, начар болду. Тешилип атпа, жолдор начар. Мына арыктар тазаламай турат го. Мындан улам быйылкы жылы шаар бийлиги эң начар делген көчөлөрдүн жолдорун оңдоого басым жасайт. Жалпы 15 чакырымга жакын жолго асфальт төшөө иштери жүрөт. Анда жарактан чыгып, эл сынына калып келген Оштогу Калинин деген ат менен белгилүү көчө толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Мындан сырткары Мамыров көчөсү дагы толугу менен асфальтталат. Алардын курулушун көзөмөлдөө Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына жүктөлдү. Мамыров көчөсүнүн узундугу 3 чакырымдай, 2 км 900. Ал эми Калин Амир Темир көчөсүнүн узундугу 2 чакырымга жакын жол. Жол негизинен азыркы мезгилде биз долбоордук сметалык кагаздарын баштадык. 2-ден 4 полоса жол болот. Андан сырткары Турсунбаев көчөсүндө дагы жанагы былтыр өткөн жылы өзүңүздөр билесиздер, темир жолдун жанынан биз заезд ачканбыз. Ошол жерден баштап Ош районундагы Разах көчөсүнө чейин дагы жол кеңейет, дагы 2-ден 4 полоса жол болуп ал жол дагы курулат. Аталган эки көчө шаар аймагында жайгашкан менен Кара Суу районунун карамагында болгон. Мындан улам жылдар бою каралбай түрткүнчүк абалда келген. Быйыл Ош шаардык мэриясы жолду толугу менен өз карамагына алып, реконструкциялоо ишин баштоо алдында турат. Бул сыяктуу шаарга административдик реформанын алкагында 22 чакырым жол кошулууда. Анын тең жарымына асфальт төшөө муктаждыгы бар. Аларга азырынча каражат аныктала элек. АТРдин алкагында бизде быйыл аябай көп жолдор кошулду, бизде жумуш көп. Мисалы, шаардын өзүнүн аймагы баарыбызга белгилүү болгондой, мисалы 18,5 миң квадрат километр болсо, бизге ошол 19 миң квадрат километрдегидей бир жер, дагы бир чоң бир шаардын аймагындай бир аянт кошулуп атат. Ал жерде сөзсүз түрдө мына жолдору дагы бар, жанагы инфраструктуралык башка дагы көп объектилер бар. Бул жерде бизде көп маселе чечилип, көйгөйлөр менен кошо келе атат. Анан ичинен мына жолдорду мен белгилеп кетишим керек. Жолдордун асфальт төшөлгөнү бул жерде болжолду мен айтып кетсем, где-то бир 20-30% эле болгон. 70% төшөлбөгөн жолдор. Мындан сырткары быйыл Абдыкадыров көчөсүнүн бир бөлүгүнө асфальт төшөө иштери жүрөт. Жолдун жалпы узундугу болжол менен 800 метр. Мындан сырткары номер 177 көчө толук оңдоодон өтөт. Долбоор боюнча аталган көчөгө 2 катмар асфальт төшөлүп, тротуар салынып, ирригациялык тармактар тартылып, жарыктандыруу орнотулат. Амир Темир кичи чарчасына Унадырда негизги магистралдуу көчөсү деп 177 көчө аталат экен. Бул көчө дагы быйылкы жылы 24-жылы толук капиталдык ремонт өтөт. Жогору жумуштардын бардыгы жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарууну пландап жатабыз. Бардыгына акча каражаты азыркы мезгилде битулдук баракчалар бекитилип бөлүнүп берилди. Иш башталды. Долбоордук сметалык кагаздары башталды. Буюрса, жакынкы айларда курулуш монтаждоо иштери башталды. Быйылкы жылы жолдор башкармалыгына шаар казынасынан 380 миллион бөлүнөр айтылды. Буга чейин шаар мэри Бакытбек Жетигенов кала тургундары менен жыйындарды өткөргөн. Анда шаар тургундары басымдуу жол маселесин көтөрүшкөн болчу. Алмагүл Эрке Байгызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ.